Бул кыргыздын ушул чий сокмо өнөрү. Мына сиздер көрүп тургандай азыр байкебиз чийди кантип согушун көргөзүп берип атат. Barakelde. Ya. Бул чий ата-бабадан калган салт. Муну биздин улуу муундар токуп, муундан муунга өтүп келаткан буюм. Муну ар дайым токуйм. Ушул чийди токууда эмне колдонулат башында? Бул чийлерди каяктан алып келесиздер? Бул чийлерди талаада өсөт. Буларды ар бирин бирден тандап суурмай, кайраны, тамыры менен суурмай, кайраны бирден тазаламай, кайраны бирден токумай. Дагы ошондо таштар колдонулат, Таш колдонулат буга, жип, таш. Ушулар колдонулат. Сиз ошо канча жылдан бери Бул чийди мен 10 жылдан ашты. Şu апам, раматтылык апам үйрөтүп кеткен ушуну. Өзү токучудан анан ошо боюнча токуп үйрөнгөн балам ушуну колдонуп жүрүр деп. Эң биринчи буга баканы даярдаш керек. Могу жыгач баканы, бул стойкасы. Андан кийин чийдин боосу, ташка түрүлөт боо. жиптер каяктан алынат? Бул кандай жиптер болот? Бул жиптер жанагы килем токуйт го. Так ошонун жиптери. Бышык болуш керек, Бышык болуш керек. Бул килемге ийрилген жиптер да. Жана тандалма койлордун жүндөрүнөн. Бул таштар атайын ушундай сүйрүү таштарды колдоносуз. Атайын ташты сайдын жээгинен тандап термей да. Салмагына жараша кылып. Анан ошол эле чийлерди коюп, анан кандай кылып көрсөтүп берсеңиз? Көргөзүп берейинби? Муну мындай бир бетке эле токуй бербейт мунчу. Мына оң сол кылып токуйт да, түбү биякты караса, башы тиякты карап. Мен тияк бетине чыксам оң болмоктап песке жагына туруп алып. Ошондо ар бир эмеси Через адына кылып токулат. Бирден тыштап кетет. Бирден тыштап, бирден токулуп, бирден тышталып кетет. Баары бирдей токула бербейт. Анан бул эки жагынан ашып калганда да кесип коесуздар, Эки жагынан ашканды бүткөндөн кийин кыркып коебуз. Ушу согуп Мынакей. жүргөндө, чий согуп жүргөндө болжолдуу канча, узундугу канча метрге чейин чыгып атат? 9 метрге чейин. 9 метрге чейин, 9 метр кылып токуйм. Ошол боз үйдүн бир канатын жабат да. Ошондо канча метр болот бийиктиги? Бийиктиги 1 метр 55 сантиметр болуш керек. Анан жанагы кээ бир чийлердин жараксыз болуп калат, ошолордун баарын тандайсыздар да, үзүп атканда. Бул бүт тандалмада. Жалаң тандап, жараксыз чийди кошсоң болбойт да. Кошулбойт дагы.